Саламатсыздарбы, Ала-тоо 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы. Студияда Нуржан Ташполотова. Паспорт жана башка документтерди алуу үчүн каз-катар кезекке туруп, убактысын короткон тургундар үчүн жакшы жаңылык. 9 октябрдан тарта мамлекеттик каттоо кызматы жаңы 2 маратты ишке киргизгени турат. Мына ушул жаңы тейлөө борборлору, андагы жарандар үчүн түзүлгөн шарттар жана биометрикалык каттоо тууралуу сөз кылуу максатында студиябызга мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоевду чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Дастан Давлетович, айтсаңыз алгач ушул 2 жаңы борбор тууралуу. Кайда жайгашкан жана ал жерлерде жарандар үчүн кандай шарттар түзүлгөн? Өзгөчөлүгү эмнеде? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаңы доорго 40 кадам программасынын алкагында жана таза коом санариптик трансформациялоо долбоорунун алкагында мамлекеттик каттоо кызматынын алдында бир нече тапшырма коюлган. Негизинен болсо бул биздин жарандарыбызга кызмат көрсөтүү учурунда тиешелүү комфорттуу шарт түзүү жана тез арада сапаттуу кызмат көрсөтүү. Бул тапшырманы ишке ашыруу үчүн мамлекеттик каттоо кызматы 1-18 сентябрда жаңы форматта 1-калктуу тейлөө борборун ишке киргизген. Ал жерде өзгөчөлүк болуп, бул деген жанагы кызмат көрсөтүү процессинде эки бөлүккө бөлүү. Биринчиси болсо бул жана операторлор арыздарды кабыл алуу жана электрондук форматта арыздар кабыл алып, анан деген бек-офиске жиберилчү. Ал жерде уже чечим кабыл алып, негизинен болсо бул максаттын бул өзгөчөлүктүн максаты болсо коррупциондук коркунучтарды жокко чыгаруу, тез арада жана сапаттуу кызмат көрсөтүү. Андан тышкары биз дагы тиешелүү шарттарды, комфорттуу шарттарды жарандарга түзгөн болчубуз. Бул деген жанагы аянты чоң болуп, андан тышкары жанагы атайын системалар ишке кирип, негизинен болсо бул биздин балдарга жанагы кичинекей балдары болот, энелерге тиешелүү шарттар түзүлгөн. Андан тышкары акысыз Wi-Fi системасы ишке кирген, электрондук кезек системасы ишке кирип, андан тышкары онлайн түрүндө кандай наразычылыктар болсо өзүнүн арыздарын калтыруу үчүн жарандарга атайын система кирген. Андан тышкары баягы көрсөтүлгөн кызматтын сапатына баа берүү системасы ишке кирди. Ошонун негизинде биздин премьер-министрибиз Исаков Сапар Жумакадович бергендей, азыркы убакытта 9 октябрда бул Октябрь жана Первомай районунда Медерова жана Жуке Пудовкина көчөлөрүнүн кесилишинде биринчи сон ачылат, дагы кошумча болуп, ал да жаңы форматта иштеп баштайт. Анын да аянты деген 1300 квадраттык метрди түзөт. Ал да ушундай жана өзгөчөлүктөрү менен түзүлөт. Андан тышкары 3-чү сон болсо калктуу тейлөө борбору бул Жаш гвардия бульвары менен Бакамбаева кесилишинде ачылат. Ал дагы 9 октябрдан баштап иштейт. Ошондуктан мен ушул учурду колдонуп биздин жарандарга айтып кетет элем. Жана эски аэропорт буга чейин тейлөө жүргүзүп келген, жүргүзүп келген, алар жабылат. Ошондуктан ал өз ишин ушу эки жанагы борборлордо 9 октябрдан баштап кызматтарды көрсөтүп баштайт. Демек, жарандар 9 октябрдан тартып эски аэропорттун аймагындагы тейлөө борборуна барбай, өзлөрүнүн жашаган жерине жараша Медеров жана Жукеева Пудовкин көчөлөрүнүн кесилиши, анан дагы Жаш гвардия Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги тейлөө борборлоруна барып паспорт, башка документтерин алса болот экен. Буга чейин наразычылыктар, түрдүү наразычылыктар айтылып келген да, кезекке туруу дагы, анан тейлөө кызматтарынын жагынан. Эми таптакыр жокко чыкпаса дагы бул жакшырса керек шарттар. Эми мисалы менен келтирип кетсем, азыркы убакытта биздин эки калктуу тейлөө борборубуз Бишкек шаарында жайгашкан. Алар күнүмдүк 4000ден тартып баштап 4000-5000 жарандарга кызмат көрсөтүүдө да. Ошондуктан алардын жана аянты, жанагы өзүнүн ишинде болгон процесстери, биздин кызматкерлер ушу тез арада сапаттуу түрдө кызмат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөр аз болгондуктан, ошондуктан бизде жанагындай кезектер болуп атат да, ушул жанагы биздин жарандардын наразычылыктарын жаратып атат. Ошондуктан азыркы убакытта биз бул 3 жанагы борборго бөлүп атпайбыз. Бул бир, экинчиден болсо жаңы форматта кирип атат. Ал жөн эле жаңы имарат, анан жаңы кооз бир имаратка көчкөн жерибиз жок. Ичиндеги кызмат көрсөтүү техникалык жагынан, анан жана кызмат көрсөтүү системаларда оптимизациядан өтүп, анан баягы биз азыркы убакытта эң негизги максат жаран келгенде комфорттуу түрдө кезекте туруп калса тез арада кызмат алуу, анан баягы кызмат алып, анан ошол жерден баягы өзүнүн убактысын коротпостон кеткен баягы кызмат алуу системасын ишке киргизүү да. Ошондуктан азыркы убакытта эми баягы баарын жокко чыгаруу эмес, эми бара биз ойлойбуз, бул да жакшырат деп. Андан тышкары сизге маалым болгондой, таза коом долбоорунун алкагында биз азыркы убакытта жанагы ар бир байланыш бөлүмдөрүндө Кыргыз почтанын жана маалыматтык киоскторду ишке киргизүүдөбүз. Бул дагы бара ошол жанагы биздин калктуу тейлөө борборлордун жарандардын санын азайтат. Ошондо алар жанагы айыл өкмөт деңгээлинде кызматтар көрсөтүлүп калат да.
Анан дагы бир суроо, биометрикалык маалыматтарды алуу каттоо учурда токтотулбадыбы? Бунун себеби эмнеде, анан кайсыл учурдан баштап кайрадан жандана баштайт? Эми биринчиден биометрик каттоо мыйзамынын 5-милдесине ылайык 16 жаштан жогору биздин жарандарыбыз биометрик каттоодон милдеттүү түрдө өтүш керек. Азыркы убакытта республика боюнча 3.164.000 жаран каттоодон өттү. Тиги конституциялык мыйзамдын негизинде биз шайлоо күнүнө 15 күн калганда биз жана арыз алуу процедурасын, андан тышкары биометрик каттоо процедурасын токтотобуз. Анткени биз аларды кабыл алынган арыздарды жана каттоодон, биометрик каттоодон өткөн жарандардын маалыматтарын чогултуп, бул жерден атайын обработкадан өткөзүп, анан жанагы акыркы шайлоочулар тизмесин түзүү этабындабыз азыркы убакытта. Эми мыйзам боюнча биз шайлоо күнүнө 10 күн калганда акыркы шайлоочулар тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына өткөзүп беришибиз керек. Бул ушул 4-октябрда бүгүн биз кечинде биз бул акыркы тизмени өткөзүп беребиз шайлоо комиссиясына. Ошондо бизде так маалымат даяр болот. Бирок мен азыркы убакытта болжолдоп айтып кетсем, акыркы тизмеге болжолдоп айтканда 3.028.000 шайлоочу кирди. Ошондуктан бул көрсөткүч эл аралык стандарттар менен караганда, мисалы атайын ушундай стандарттуу түрүндө же баягы жакшы көрсөткүч бар. Калктын санынын 50% шайлоочу болуш керек деген. Ошондуктан биз азыркы убакытта бул көрсөткүчкө жеттик. Мен ойлойм, бул жакшы бир жетишкендик деп. Биометрикалык баягы каттоо кайрадан качан башталат? Биометрикалык маалыматты топтоо. Биометрикалык каттоо жетишпей калгандар да бар да. Эми биометрик каттоо түйүндөрү президенттик шайлоо өткөндөн кийин кайра өз ишин баштайт. Бирок ага карабастан, мисалы биздин жарандар жаңы биометрик ID карта алып атканда биометрик каттоодон өтө элек болсо, ошол эле учурда азыр деле өтсө болот. Азыр деле өтсө болот. Ал эми азыр учурда жаңы бир тейлөө кирбедиби? Жарандар паспорттарды тейлөө борборлоруна барбай эле үйүнө дагы буйртма менен алса болот. Эң туура, азыркы убакытта 18 сентябрдан тартып, бул дагы Сапар Жумакадыровичтин тапшырмасы болчу. Биз 18 сентябрдан тартып ошо паспортду үйгө жеткизүү кызматын ишке киргиздик. Азыркы убакытта бул кызмат биздин жарандарыбызга республика боюнча ишке кирген. Анан бул кызматтын баасы 100 сом болуп бекитилген. Анан баягы биздин жарандар өзүнүн арызын калтырып атканда, үйүнүн болобу же өзүнүн бир кеңсенин дарегин калтырып койсо, жанагы Кыргыз почтанын кызматкерлери паспорт даяр болгондон кийин 1-2 күндүн ичинде, мөөнөттүн ичинде ошо паспортту ошо көрсөтүлгөн дареге жеткизип берет. Бул мөөнөтү 1-2 күн дегени бул жанагы биздин региондун алыстыгына байланыштуу. Ошондуктан мындай болжолдоп айтканда 14 иш күнүнүн ичинде паспортту үйгө жеткизип берет да. Эгер да жаран үйүнө паспортду ошо буйртма менен алууну кааласа, баягы өзү тууралуу маалыматты жеткизиш керек да. Компьютер аркылуу же кандай сайт аркылуу береби? Ал арызын калтырып атканда, жана биздин чоңго келип өзүнүн арызын калтырып атканда, ошол жерде өзүнчө бөлүк бар. Ал жерден биздин оператор кандай баягы сураганда, тиги жаран өзүнүн ыктыяры менен кааласа, анда кошумча болуп ошол жерде өзүнүн жана жеке маалыматын калтырат, дарек маалыматын, байланыш маалыматын. Ошонун негизинде ал электрондук түрдө Кыргыз почтанын кызматкери жетет. Анан паспорт даяр болуп анга өткөзүлгөндөн кийин ал ошол көрсөтүлгөн маалыматка таянып, анан жеткизип берет. Кызмат акысы 100 сом. Ооба. Эми президенттик шайлоого саналуу күндөр калбадыбы? Жана сиз айтып кеткендей, ошо борбордук шайлоо комиссиясына акыркы тизме бүгүн тапшырылат экен да? Бүгүн тапшырылат. Кандай бир баягы шайлоону тизмени тактоодо кыйынчылыктар болдубу? Чын айтканда, азыркы убакытта форма 2 арызынын саны 314.000 арызды түздү. Биз оюбузча бул аябай чоң кандайдыр бир көрсөткүч болуп эсептелет. Анткени мисалы 15-жылкы Жогорку Кеңештин шайлоосун салыштырсак, ал кезде 232.000 болгон. Ошондуктан бул президенттик шайлоодо 100.000ге көбүрөөк болду. Андан тышкары эми бирок ага карабастан биз техникалык жагынан, практикалык жагынан да биз мунга даяр болдук. Ошондуктан бүт кабыл алынган арыздардын баарын биз атайын обработкадан өткөзүп, анын баары тизмелерге кирди. Азыркы убакытта сиздерге маалым болгондо биз борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте ошо тизменин сапатын жогортуу максатында көп иш алып бардык. Эми бизде ошондой ишенич бар. Азыркы убакытта бул шайлоочулар тизмеси жакшы бир жогорку сапатта деп. Андан тышкары 9000ден ашык операторлор, ошо идентификация кылуучу операторлор даярданып, окуудан өтүп, азыркы убакта алар даяр. Ошо шайлоо күнү идентификация кылуу үчүн.
Анан тышкары биз 500 техникалык адистерди даярдадык. Алар ошол биздин идентификация кылуучу операторлорго шайлоо күнү көмөк көрсөтөт. Эми азыркы убакытта баары биз койгон графиктин негизинде өтүп атат. Андан тышкары сиздерге маалым болгондой, бул өкмөт деңгээлинде биздин атайын республикалык штабыбыз бар. Ошол жерде да тиешелүү тапшырмалар берилген. Азыркы убакытта эми толук камдуу биз даярдоо иш-чараларын көрүп жатабыз. Биздин оюбузча ошол техникалык жагынан, жана уюштуруучу жагынан биз эми жакшы өтөт деген ойдобуз. Анда Дастан Давлетович, бүгүн убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев болду. Бүгүн 9 октябрдан тартып мамлекеттик каттоо кызматы жаңы имаратты ишке киргизди. Мындан ары тургундар эски аэропорттун аймагында жайгашкан Тейлөө борборунан эмес, Жаш гвардия жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги, ошондой эле Медеров, Жукеев, Пудовкин көчөлөрүнүн кесилишиндеги Тейлөө борборлорунан өзлөрүнө тиешелүү документтерди алса болот. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.